Кыргызстанда IT тармагында эң алгачкы стартап долбоору 2005-жылы түзүлгөн. Ал долбоорду алып чыккан Аман Тинтиев болгон. Биз Кыргызстанда IT тармагында биринчи проектти 2005-жылы баштаганбыз. Азыркы күндө бизде 15ден ашык проекттерди жүргүзүп жатабыз. Биз баштаганда интернеттен проникновениясы ошондо 13% болчу Кыргызстан боюнча. Азыркы күндө интернет 100% өлкөдө өнүккөн. Ошон үчүн бүт тармактарда, бүт экономикада азыр жаңы технологиялар болсо бизнести оңой жүргүзүүгө, элдерге, колдоочуларга оңой киргизгенге бүт условиясы уже бар бүгүнкү күндө. Арадан 18 жыл өттү. Ал арада аталган тармак дүйнө жүзүндө популярдуу болуп, биздин жаштар белгилүү IT компанияларында иштеп ийгиликке жетишти. Бизде биринчиден айта кетсем, Кыргызстан боюнча азыр ар кайсы өлкөлөргө барсаң, кайсы компания кирбесең, Казакстанда, Россияда, же Америка Кошмо Штатында, же Англияда ар бир компанияларда биздин кыргыздын жарандары иштейт. Ошон үчүн бизде абдан көп талант. Эми бизден эң чоң байлык болсо, бул биздин жарандар байлыгы болот, специалисттер. Ошон үчүн бул основной деп ойлойм. Мындай ийгилик келечек муунга, IT тармагындагы жаратмандарга жол көрсөтүү, аларга ийне жибине чейин татыктуу билим берүү, жасаган эмгектерин колдоо жана хакатондорду байма-бай өткөрүү менен келди десек жарашчудай. Хакатон — это в первую очередь образовательное мероприятие. Если из хакатона выходит какой-то классный стартап, потом начинает работать, это шанс 1 на миллиард. Но пока люди работают на хакатоне над каким-то конкретным продуктом, они прокачивают очень серьезно свои умения. Это как будто бы целый год в университете провести, вот эти 2 дня. И в этом смысле ценность хакатонов огромная. В Кыргызстане количество хакатонов возрастает. Вот Codify организовывает чуть ли не каждый месяц сейчас хакатон. Азыр бир канча мүнөттүн ичинде Борбор Азиядагы Америка университетинде Hackathon Startup Nation аттуу сонун программисттердин иш чарасы хакатону болот. Бул жакта 250дөй стартаптар айтылат жана катышуучулар 1000ден ашык. Азыр бир канча мүнөттөн башталат, анда хакатонда кандай стартаптар айтылат көрөлүк. Startup Nation хакатонунда жаштардын стартаптары үчүн жакшы мүмкүнчүлүк түзүлдү. Гениалдуу идеялары бар командалар тажрыйбалуу ишкерлерден жана бизнесмендерден колдоо алышат. Мындан сырткары эң мыкты делген стартаптар $16,000 өлчөмдөгү байге фонду үчүн ат салышат. Масштабтуу хакатон 20 сентябрда аяктап жеңүүчүлөр аныкталат. На самом деле это первый такой масштаб. Бул алгачкы масштабтуу хакатон деп айтсам болот. Мындай Кыргызстанда эле эмес, Орто Азияда биринчи жолу болуп жатат. Анткени 250 стартаптар кабыл алынган. Ал эми биздин милдет мигранттардын өлкөсүн стартаптардын өлкөсүнө айландыруу. Ал жерде биз жаңы технологияларды, инновацияларды жаратып өндүрөбүз жана бүгүн бул иш-чаранын алкагында хакатондо муну кантип жасоо керектигин көрсөткүбүз келет. Бул жакта мыкты инвестиция боюнча насаатчылардан кеңеш алышат. Будут топовые менторы. Кут Тенгри командасы азыр бир идеянын үстүндө жапатырмак иш алып бара жатышат. Алар 250 команданын ичинен озуп чыкканга чоң аракеттерди жасап жатышат. Ал үчүн бир топ иштерди аткарып, алардын идеясы башкалардыкына окшобогондой өзгөчө болуп чыгышы шарт. Победу и только победу. Биз жеңишке ээ болобуз. Акселераторго өтүп кетсек сонун болмок. Бирок өтпөй калсак дагы бул биз үчүн чоң тажрыйба болот. Бул менин хакатонго алгачкы катышуум. Мен үчүн абдан кызык болуп жатат. Первое участие, так что будет очень интересно. Много что уже умеют делать. Вообще Менин командам абдан күчтүү келет. Командада эң мыкты делген алдыңкы жаштар чогулган. Көп нерсени билишет. Биздин стартап идеябыз бул онлайн психологиялык жардам берүү. Биз атайы кабинет сайт ачабыз. Алыскы мигранттар дагы биздин сайт аркылуу консультация ала алышат. Анткени көпчүлүк мигранттар кимге кайрылышты билбейт жана кеңеш ала алышпайт. Биз болсо бул идеяны иштеп чыгып жатабыз. Биздин сайт этно стилде болот.
сделаем приложение. Вы являетесь участником сегодняшнего хакатона, да, стартап Nation. 16 жаштагы Шахамир хакатонду уккандан бери көптөгөн идеяларды ойлонгон, бирок анын бирөөсүнө эле токтолгон. Анын идеясы жарандардын мамлекеттик документтерди ыкчам жана оңой алуусунда. Бүгүн анын командасы түзүлө элек. Ошондуктан командада ал өзү жалгыз, бирок калоочулар болсо жаш жаратман командасына кошконго даяр. Многая часть населения нашей страны не имеет доступ к информации, государственным или коммерческим услугам. Мен жалгыз келдим. Командамдын аты Junior in Кыргызстан. Менин стартап идеямды айтсам, биздин жарандар көптөгөн мамлекеттик же коммерциялык так маалыматка жете алышпайт. Менин мобилдик тиркемем аларга маалыматтарды издөөгө жардам берет. Мисалы, мен 16 жаштамын. 9-классты бүттүп, бирок паспортту кантип аларымды билбейм. Интернетте карасам, бизде андай так маалымат берилбейт экен. Аты неме айтсам, алар дагы билишпейт. Анан мен паспорт алган жерге бир дагы маалыматым жок барам. Ошол жактан кандай документтерди чогултарымды билем. Ал жактан кезекте турам. Ошентип бир күнүм текке кетет. Менин тиркемем онлайн кезекке турганга, так маалыматты алганга жана көптөгөн нерселерге жардам берет. Ал жакта коррупция да болбойт. Мындан сырткары менин тиркемемден акча тапсам дагы болот. Алгандай, мисалы мен паспорт алдым. Анан мага банктардын ыңгайлуу карточкасы керек. Мен тиркемемден алардын рекламасын көрөм дагы, ошол банктын кардары болом. Разрабатывать, да? Классно, да? Как-никак, все здесь полагается на честность. То есть, что значит хакатон? Хакерский марафон. Именно за сутки сделать проект, а не за месяц, за 3 месяца, за 2 месяца. Я человек честный, так что, да, насчет идей ничего не говорил. Я исследовал, я приводил статистику, я изучал. Скажите, пожалуйста, где вы учитесь? Вот молодые жаратманы, где все-таки учатся? Где мы можем найти таких, как вы? Я окончил среднеобразовательную школу номер 27. То есть обычная средняя, там, где задача в основном заключается не в том, чтобы получить знания, а в том, чтобы получить опыт выживания в мире. Добрый день, Вячеслав. Вы сегодня приехали специально, чтобы участвовать в стартапе. Сиз кандай стартап менен келдиңиз? С каким стартапом? У нас есть свой стартап, мы разрабатываем приложение. Биздин өзүбүздүн идеябыз бар. Биз тиркеме ойлоп таптык. Ал тиркемеде бардык кызматтар болот. Мындай тиркеме азырынча эч ким чыгара элек. Какие услуги, например? Мисалы, кандай кызматтар? Сантехника, электрик жана башка кызматтар. Мисалы, сиз үйдө олтурасыз, үйдө суу түтүктөрүңүз жарылды дейле. Суу агып жатат. Ошол кезде тез сантехник табышыңыз керек дейле. Тиркемеге тез киресиз дагы өзүңүзгө керектүү бөлүккө баш багып, анан GPS системасы менен сизге жакын жерде болгон адисти таап, ага байланышасыз. Анан көйгөйүңүз тез чечилет. Биздин тиркеме идея катары эле иштелип чыккан. Бул 2 күндүк катышууда биз дагы жакшылап иштеп чыгабыз го деп ишенебиз. Биздин команда 3 адамдан турат. Жанымда мына Эмирхан олтурат. Ал бул тиркеменин башкы ойлоп табуучусу. Пришел пока что, задерживается. Вот мы втроем делаем. Вот Вячеслав сказал, что вы в одной команде, да? Да. И идея ваша, да, разработка? Да, когда я был в Малайзии, мы разрабатывали эту идею и приехали. Малайзияда жүргөндө ушул идеяны иштеп чыгып жатканбыз. Бишкекке келгенде бул долбоорду ишке ашырууну чечтик. Анткени мындай тиркеменин аналогу жок. Клиенттер бар, адистер бар, бирок ортосунда кандайдыр бир байланыш жок. Эми тиркеме иштелип чыкса, экөөнүн ортосунда байланыш болуп, кардар өзүнүн проблемасын тез чечип, адис болсо жумушсуз калбайт. Бул хакатондон дагы утуп албасак, биз тиркемени чыгарышыбыз керек. Анткени шаардын тургундарына өтө керектүү. Билесизби, $16,000 биздин долбоор үчүн деңизге бир тамчы куйгандай. Биздин долбоор бир жылга эле $200,000 керек. Ал эми $16,000 болсо, алгачкы башталган этапка эле кетет. Ну, смотрите, эти $16 000 для нашего проекта это просто как капля в море.
Идеялардын бириккен платформасында жаштар өзлөрүнүн стартаптарын 2 күндүн ичинде чогуу иштеп чыгышат. Бул арада бир канча платформалар, идеялар жаралат. Шында өзүмдө айткандай, дүйнөдө бизде рыноктор бош турат IT тармагында. Күндөн күнгө, жылдан жылга көз ирмемдерде дүйнө өзгөрүп жатат. Проблемалар да ошондой чыгып жатат. Ошол эле учурда биздин жаштарыбыз бүгүн ошол дүйнөлүк рынокко карай жол алышыбыз керек да. Биздин Японияда, биздин Америкада, биздин Россияда, балким башка өлкөлөрдө ордубуз бош турганын билишибиз керек. Алар проблемасын балким ошо биздин платформалар аркылуу, биздин жаштарыбыз аркылуу чечиши мүмкүн. Демек ошол рынокко бүгүн биздин жаштарыбыз даяр болуш керек. Ошондуктан мен айтат элем да, бүгүнкү идеябыз, бүгүнкү ошо жалпы биригип идеяларды чечүүбүз чоң жаштарга өөлгө өрнөк болот деп ойлойбуз. Бул хакатон деп азыр аты башкача айтылганы менен деги эле ушул биздин өзү тарыхты караса, биз бири-бирибизге жардам берип жүргөнбүз. Мындай айтканда, жалпак тил менен айтканда, ашар жолу менен дейбиз, ашар жолу менен бир идеяларды ишке ашыруу 2 күндүк иш чарасы болот. Ошондуктан биз ойлойбуз, дагы ошондой үмүт кылабыз. Керек болсо ошо инновациялык биздин борборубузда күн сайын, ай сайын, жыл сайын, же болбосо жумалап чогулуп жаштар идеяларын ишке ашырганга мүмкүнчүлүктөр бар. Бүгүн мамлекет тараптан ошондой мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берип атат. Демек ойлойбуз, биздин жаштарыбыз ошо мамлекеттин колдоосу зор болуп жатат. Ошондой эле жаштар бүгүнкү күндө токтобостон аракетин көрүш керек. Токтобостон ошол айылдагы жаштардын IT тармагына кызыккандыгы албетте сүйүндүрөт. Сфера помощь, как сказать, программистам. Биздин идеябыз программисттерге жардам берүү. Мисалы, фронтенд жана бэкенд бар. Билесиз, биз бир жерден жүктөп сынап көрүшүбүз керек. Сыноого биз универсалдуу продукт иштеп чыгалы деп жатабыз. Мындан сырткары бул жакта өзүнүн бизнес логикасы болот. Бул аркылуу биз акча таба алабыз. За счет которого мы, будем зарабатывать на этом проекте. Мындай масштабтуу стартаптарды өткөрүү жаштарга бизнес көйгөйлөрүн чечүүгө жана ошондой эле инвесторлорду тез арада табууга жардам берет. Анткени стартаптар бир катар көйгөйлөргө туш болушат. Алар ресурстардын жана акчанын, техникалык базанын жана тажрыйбанын жетишсиздигине душар болушат. Ошондуктан бизнес акселераторлор бул көйгөйлөрдү салыштырмалуу кыска убакыттын ичинде чечүүгө жардам берет. Бүгүнкү күндө стартап деген бул жөн эле ишканалар эмес. Жаңыбы, эскиби, туризмби айырмасы жоқ. Стартап деген бул адамдардын адамкерчилигинин жана адамдык касиеттеринин аркасынан жөндөмдүүлүгүн өстүрүү, ачып берүү. Эгерде ар бир адам жаңы шартта өзүнүн ордун таап, адамкерчилик менен башка адамдарга өз мукташтыктарын тааныганга аракет кылып, анан өзүнүн энергиясын жумшап, эмгегин жумшап, алардын мукташтыгын канаттандыргандын аркасынан өзүнүн да кызыкчылыгын көздөсө, мына ошондо сабырдуулук, ынтымак жаралат. Жана ошондо ар бир адамдын жан багуусуна мүмкүнчүлүктөр ак болот, ак ниеттүү болот. Жана башкалардын акысын жебей эле башкаларга жаратман болуп келет. Ошон үчүн бүгүнкү күндөгү бул миңдеген жаш катышуучулар ошол жаңы мүмкүнчүлүктөрдү, илимдин негизиндеги жаңы технологияларды тааныткан жана жаңы технологиялардын ыкмасы менен жаңы доорго кирүүсүнө мүмкүнчүлүктөрдү таанып, сезип келип атышат. Мен булардын бардыгына абдан чоң кубаныч менен күбө болуп атам. Бул Кыргыздын келечеги болуп кетсе, биз артта калбайбыз. Иш чаранын жыйынтыгы 20 сентябрда аяктайт. Анда 250 стартаптан тандалып алынган 100 стартаптар күч сынашып эң мыкты делген идеялар тандалып алынат. Жана алардын ичинен жеңүүчүлөр $16,000 байге фондуна ээ болуп ишкерлерден колдоо алышат. Бирмин Чумукоева, Бекболот Дохдурбеков, Билим жаңылыктары, Бишкек.